Нурбек Карыевич, 4-чү маселе, анан бул жерде аябай бүгүн көп ратификациялар боюнча маселе коюлуптур. Мен маселени мындай деп айткым келет, бул мамлекеттик карыздар боюнча. Мына бүгүн 4-чү маселеде дагы кайра кредит келе жатат. Теракт боюнча элчиликтин өкүлдөрү айтып атышат, эч кандай көңүлгө албайшат. Анан кече жакында дагы Дүйнөлүк валюталык фонддун өкүлү тышкы карыз боюнча дагы ички дым продукция боюнча 70% ашты деп ал сүйлөп атат. Киши. Ошол боюнча эч кандай таасир жок. Эч кандай реакция жок. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн ратификация маселеси коюлуп атат. Премьер-министрди чакырайлык. Премьер-министр келип, бул жерден жалпы өзү негизи тышкы карыз боюнча бир сүйлөшүп алсак. Мен дагы бир ушу тышкы карыз боюнча аябай изилдедим. Ошол боюнча биз өзүбүздүн ойлорубуз бар, пикирлерибиз бар. Эгерде туура көрсөңөр, ушуну чакырып койсоңор жакшы болот. Рахмат.